акиданын зарылдыгы себеп акыйдасы жок адам болбойт дедик да. Анан кийин акыйда туура болот, туура эмес болуп калат да. Ошондуктан туура акыйда үйрөнгөнгө аракет кылышыбыз керек. Анан динибизде эгер карап көрө турган болсок, бул акыйданын зарылдыгы кайдан келип чыгат? Акыйда бул динибиздин 3/1 болуп эсептелет. Баарыбызга белгилүү болгон хадис бар, Азирети Умардан риваят кылынган. Ошол хадисте Жебреил алейхиссалам, периште пайгамбарыбызга адам түспөлүндө келип, эл арасында пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга суроо узаткан. Ошол жерде ыйман, ислам, ихсан деген 3 нерсени сураган. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жооп бергенден кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, ошо силерге дин үйрөтүш үчүн келди деген. Ошол хадисте айтылган 3 негиздин ошол 3 нерсенин негизинде аалымдарыбыз динибизде 3 илимди жазган. Акыйда илимин, фикх илимин жана тасаввуф илимин. Ошол 3 илимдин дагы эң зарылы жана эң негизги пайдалуу катары акыйда эсептелет. Себеп акыйда илими өзү жалпысынан 3 теманы изилдейт. Биринчиси Аллах Таала жаратканды туура таануу, Аллах Тааланын сыпаттарын туура таануу. Экинчиси пайгамбарларды, ошо Аллах Таала жөнөткөн элчилерди, ошолордун сыпаттары менен туура таануу. Жана үчүнчүсү ошол биз көрүп биле албай турган, жаланган ошол Кудайдан келген кабар аркылуу гана биле турган кайып нерселер. Ошол кайып нерселерди билип, анан ошолор туурасында туура ишеним болуп, мына ушул 3 нерсени үйрөтөт. Мына ушул акыйда илиминин зарылчылыгы ушул экен. Эгер акыйда туура болбосо, адамдын кийинки кылган иш аракеттеринин баардыгы пайда бербей калат. Тетиринче зыяндуу болуп калыш коркунучу бар экен.